Тобуда Лондон BBC Кыргыз кызматынын берүүсү, саламатсыздарбы? Дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырып, Акчулпан Койчиева. Шали Эбдо журналынын кеңсесине кол салган деп шектелген эки бир тууганды Париждин түндүк жагында көргөндөр бар, дейт Франциянын полициясы. Дүйнө боюнча бул окуяны айыптап жатышат. Биз кечээки чабуул эмнеден келип чыкканын иликтейбиз. Лас-Вегаста соңку технологиялардын эң ири көргөзмөсүндө көптөгөн жаңы гаджеттер арасында келечектин унаасы дагы кызыгуу жаратууда. Франциянын полициясы билдиргендей, Шали Эбдо журналынын кеңсесине кол салды деп шектелген эки бир тууган Париждин түндүк жагында машина менен жүргөнүн көргөндөр болгон. Францияда бүгүн аза күтүү жарыяланган. Президент Франсуа Олланд калкты террорчуларга жана караңгылыкка каршы бирдиктүү турууга чакырды. Нотр-Дам чиркөөсүнүн коңгуроосу кагылып, улут аза күтүп жатат. Ырайымсыз чабуулдан 10 журналист, 2 полиция мерт болду. Куралчандар дали табыла элек. Париждеги башкы штабта полициялер менен турган президент Олланд биримдик гана бул чабуулга татыктуу жооп болорун айтты. Бирок француз коомчулугу коркуп жана ачууланып турат. Парижге кирчү жолдордо көзөмөл күчөтүлдү. Түндө бир нече адам камакка алынды. 18 жаштагы бир шектүү полицияга багынып берди. Бирок изделип жаткан негизги адамдар Саид жана Шариф аттуу Коши бир туугандары. Алар 30-дар чамасында, теги алжирдик Франция жарандары. Сол жактагы Шариф атайын кызматка белгилүү болчу. Ал 2008-жылы Иракка жихадка азгырды деген жүйө менен 3 жылга абакка кесилген. Эми көпчүлүк эмне болуп кетет экен деп коркуп турат. Бүгүн эртең менен Париждин түштүк конушундагы дагы бир атышуудан 2 полиция мерт болду. Премьер-министр Мануэль Вальс тынчтанууга чакырып, маалымат жеткирүүнүн жоопкерчилигине токтолду. Мен журналисттерди таратып жаткан маалыматка этият мамиле кылууга чакырам. Анткени баардык маалымат иликтөө ишине жолтоо болушу мүмкүн, дейт ал. Түштөн кийин Лиондо мечиттин жанындагы кебаб дүкөнүндө жарылуу болгону кабарланды. Азырынча окуянын себеби башкаларга байланышы тактала элек. Бүгүнкү курмандыктар жана башаламан абал аза күтүү күнүн көлөкөдө калтырды. Шали Эбдо журналынын кеңсесине мурдадагы чабуулдар жасалып келген. Анын редактору өлтүрүп кетебиз деген коркутууларды далай жол алган. Аны полиция коргоп жүрчү. Бирок кандай деңгээлде коргогон деген суроолор коюлууда. Кезектеги баяндамада чабуулга түрткү берген себептер жана Франциянын террор коркунучуна каршы аракеттерин талдайбыз. Европанын борборунда күндүз орун алган ырайымсыз чабуул. Франция сак турган менен мындай масштабтагы чабуулду күткөн эмес. Эмне үчүн бул өлкө бутага алынды? Француз өкмөтү өзгөчө күч колдонгон исламчыларга карата карама-каршылыктуу мамиледе болчу. Алар жоолук салынуу багытында өтө бекем позицияны карманышкан. Бул батыштын исламга каршылыгы деп аталган кармашта Франция алгачкы сапта турганын көрсөтөт. Кечээки чабуул кокустан чыккан жок. Соңку айда Нант, Тур жана Дижон шаарларында майда чабуулдар катталган. Июнь айында Марсельдин полициясы куралчан жихадчыны камакка алган. Бул адам Брюссельде 4 кишини өлтүргөн болчу. Жаңы жылдык майрамдар маалында аскер күчтөрү коомдук жайларды кайтарууга алган. Бирок бул кечээки чабуулчуларды токтото алган жок. Шарли Эбдо журналы дүйнөдөгү бардык негизги диндерди шылдыңга алганы маалым. Анын жамааты карикатураларда алып салуу өтүнүштөрүн сөз эркиндиги деген жүйө менен көз жаздымда калтырып келген. Журнал 2011-жылы да чабуулга кабылган. Сирияга согушууга кеткен жана ал жактан кайтып жаткан жихадчылар боюнча да Франциянын маселеси оор. Ислам мамлекети тобунда башка европалыктарга салыштырмалуу франциялык согушкерлердин саны көп. Мусулмандар соңку чабуулду айыптап чыгышты. Айрымдары чоң билдирүүлөр менен чыкты. Мусулмандарга каршы кылмыш жасап, жеке бир мусулманга кол салуунун ордуна бүтүндөй коомду, анын ичинде мусулмандарды да ислам дини, башка дин жана саясий идеологиялар сыяктуу эле талдоого ачык экенин билдирүүгө чакырам. Бирок биз исламды бөлүп, сын пикирлерден оочулантып кое албайбыз. Париждеги чабуул 7 жыл мурунку Мумбайдагы окуяны эске салды. Дагы бир ирет куралчан топ бүтүндөй бир шаарды сестентти. Дүйнө коомчулугу да мындай окуяларды кантип токтотобуз деп дагы бир жолу ойго чөмүлүүдө.
Сиздер BBC Кыргыз кызматынын жаңылыктарын көрүп жатасыздар. Шри-Ланканын расмийлери президенттик шайлоонун жыйынтыктарын чыгарууда. Дээрлик 10 жылдан бери президент болгон Махинда Раджапакса 3-мүнөткө шайланууну көздөп жатат. Ага каршы мурунку шериктеши Майтрипала Сирисена талапкерлигин койгон. Башламандыктар болот деген кооптонуурга карабастан добуш берүү тынч өттү. Кытай Түштүк Америкадагы таасирин күчөтүүгө күчүрүп жатат. Бул жака Кытай келерки 10 жыл ичинде $250 миллиард инвестиция салаарын билдирди. Бул аралыкта Кытай Латин Америкасы менен соодасынын 2 эсеге өсүшүн көздөйт. Президент Ши Цзиньпин бул тууралуу Түштүк Америка жана Кариб өлкөлөрүнүн алгач ирет Бейжиңде өтүп жаткан жыйынында билдирди. Америкалык укмуштуулар бактерияларды өсүрүүнүн жаңы методун киргизип, 25 жаңы антибиотик жараткандыгын айтышууда. Дээрлик 10 жыл бою жаңы антибиотиктер чыкпай калган эле. Nature журналына жарыяланган иликтөөнү өтө маанилүү деп баалашууда. Анын артынан бир катар жаңы ачылыштар жасалышы күтүлөт. Өзгөчө дарыларга туруштук берген жугуштуу инфекцияларды ооздуктоодо пайдасы тиймекчи. Дүйнөдөгү соңку технологияны жаратуу менен алектенген алдыңкы компаниялар Лас-Вегаста жаңы табылгаларын көргөзмөгө коюуда. Булардын максаты адамдын күнүмдүк турмушун жеңилдете турган аппараттарды жаратуу. Мисалы, айдоочусу жок эле жүргөн унаалар, маал-маалы менен өз алдынча сугарылып турчу гүл өстүргүч же үйдөгү ит-мышыктар кайда жүргөнүн дайым көрсөтүп турган аппаратка кызыгат белеңиз. Бул аптада Лас-Вегаста болсоңуз, келечек ойлогондон да жакыныраак экенин түшүнөсүз. Рулду кармап, жол кыймылын байкоо түйшүгүнөн арылткан унаалар сатыкка чыгуу алдында. Бул болсо андан да кызыгыраак. Акылдуу саатты бир басуу менен унааңызга токтоочу жайды табууга буйрук бере аласыз. Машакаттуу ишти машинаңыз бүткөрүп коет. BMW компаниясы бул ыкма алдыңкы 10 жылда ишке кирерин айтат. Электроника кардарларынын көргөзмөсүндө эң көп ызы чуу жараткан жабдык камералары бар дрондор болду. Алардын баасы арзандап, үйрөнчү кишилер да асманда видео тартууга ашыгууда. Былтыр АКШ баштаган бир катар өлкөлөрдө дрондорду көзөмөлдөө күчөдү. Асманда мындай жабдыктар көбөйсө, купуялык жана коопсуздукка шек келет деп тынчсыздануу бар. Көргөзмөдөгү кызыгуу жараткан жабдыктар баардык нерсени интернетке туташтырууга маш. Алардын арасында гүлдү сугаруучу акылдуу идиши да бар. Бул робот идиш, анын сенсорлору көп, ичинде топтолгон суусу да бар. Эс алууга кетсеңиз, бул идиш гүлүңүзгө өзү эле көз салып коет. Бул өнүгүүлөрдүн баары адам баласына колунун учу менен гана көптөгөн маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Эми спортко келдик. Барселона клубунун президенти Жозеп Мария Бартоме командада ойноп жүргөн Лионел Месси 2018 жылы келишими соңуна чыкканга дейин жүрө тургандыгын билдирди. Испанияда Ла Лиганын эң көп гол киргизген жылдызы учурдагы тренер Луис Энрик менен иштешкиси келбей жатат деген кабарлар чыккан эле. Өткөн демалышта Барселона Реал Сосьедад менен оюнда утулуп калган Месси катышкан эмес. Дохада теннис боюнча Катар ачык чемпионатында номер 1 ракетка Новак Джокович Сергей Стаховский менен беттешип жеңди. Сербиялык атлет украиндик кесиптешин 1 саат убакытта эле 6-2, 6-1 эсеби менен утту. Чейрек финалда Джокович хорватиялык Ева Карлович менен беттешет. Өткөн аптада ал ооруп Абу-Дабидеги оюнга катышпай калган. Эми бүгүнкү негизги жаңылыкка кайра кайрылабыз. Charlie Hebdo сатирикалык журналга чабуул жасалганына ар кайсы өлкөдөн карикатура сүрөтчүлөрү тилектештигин билдирген. Көбү Twitter аркылуу жана башка социалдык тармактарда мен Шалимин деп айтып чыгышты. Алар тилектештик иретинде сөз эркиндигин, ойду билдирүү эркиндигин карикатуралары менен даңазалашты. Бул интернеттеги сүрөттөрдүн бир нечеси гана. Бул жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп алсаңыздар болот. Бирин алып барган Акчулпон Койчиева.